Салам достор, биз бүгүн Республикалык илимий урология борборуна келдик. Бүгүн биз лапароскопия операциясын заманбап аппараты менен кантип жасалат экенин көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Деп туруп кеп калабыз. Көрөлүкпү? Рентген снимограмды көрүп жасалган. Же бүгүн күнү же кечээки кандай? Бүгүн күнү деле көрсөтсөңүз болот. Караңыз, чоң илакча көрдүңүзбү? Могул. Мына бул бөйрөк парный орган болот да. Ооба. Анан себеби экинчи бөйрөккө да таасирлүү болот да, мындай зыян кылышы мүмкүн да. Ошол себептен азыр жанагы операцияга даярдаганбыз. Ошол аппаратты иштеткендечи сиз айтпайсызбы 3 тешик жасайбыз депчи. Анан кийин кандай кыласыз? Буну мынтип бычыратасызбы же кандай болот ошол? Жок, кесип эле алып салабыз. Ошол нерсе менен да. Ошол. Биздин колдун ордуна эле болот аппаратта мындай. Мындай жана роботторго окшогондой, биз кол менен иштетебиз да, получается. Мындай экрандан карап турасыз. Экрандан. Көрсөтүп бересиз. Көрсөтүп беребиз. Сиз эмне мындай эме загруженный такой? Обычно веселый болуп жүрөсүз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн операция болот, сиз билесиз, жана 3 тешик менен Кудай буйрса операцияңызды, жана кистаңызды, илакчаңызды алабыз Кудай буйрса. Аракет кылып атабыз, үмүттөнүп атабыз, сиз да үмүттөнүп, биз да үмүттөнүп атабыз. Ушу өзгөчө сизди дайындаган доктор, Калыс Дүйшөбекович айтып берди. Жана илакчаңыз чоң эле экен, действительно, 6 деген ал чоң эле. Бөйрөктүн да айтканда көлөмүн жарымын деле ээлеп атат. Даярдаганда кандай кылып даярдайт пациентти мисалы? Тамак жебейт, наркоз берет. Бул Мисалы деген ооруп же болбосо кандайдыр бир алдын ала бир нерселер болду эле, мына ага айтты, көбүнчө приступ болот деп сизде ошо. Нет, у меня приступов не было, больше такой мындай тяжесть, ошондой эле болуп, мындай такая притупленная эле боль болуп аткан да. А как получилось, что вы вот узнали, что у вас? Я эментет аткам, до этого нейротравмада упала, получается. И ошондо вот я сказала, говорю, у меня печень побаливает десем, они УЗИ сделали, и вот выявилось. Ошондо мындай сиз айтпайсызбы 6 сантиметр дедиңизби? Ошо 6 сантиметр болуш үчүн канча убакыт керек? Ал мындай незаметный эле болуп кетери. Билинбей кете бериши мүмкүн. Киста кичинербейт, дары дармек ичеби же дары дармек саябы кичинербейт эч качан. Только өсөт же турат. Киста өзү деген бул мындай эт сыяктуу нерсе же? Жок, пузырь деп коет, илакча деп коет, ичинде суу болот. Суунун содержимы ар кандай болот. Циррозный, нециррозный, гнойный деген ар кандай кан болушу мүмкүн. Аны алып салбасачы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Алып салбаса, первый очередь оору маселеси болот. Ар дайым ооруй берет да. Бел капталдары андан тышкары ар тарай бериши мүмкүн. Экинчи маселеси ал давление көтөрүлүшү мүмкүн да. Экинчиси себеби менен абсолютный показаниялар ошо оору маселеси, анан давление көтөрүлүп баштаганда ошондо операцияга туш келип баштайт да. Анан алар илакчалардын түрлөрү болот да. Кайсы кан тамырларга жакын болсо алар кан тамырларга тиешелүү болот. Анан кысып башташат аны. Ошо кысып башташат. Ушул себептен ошондо операция жасалат да. Түшүнүктүү. Биз азыр анда операция кылабыз туурабы? Биз азыр анда кечээки ушундай операцияны жасаганбыз, ошону көргөзүп коелук. Айымбы же? Айым киши, алда айым киши. Бул негизи илакча деп атпайсызбы? Бул нерсе айырмасы жокпу? Жыныс боюнчачы эркектерде да болот, аялдарда да болот. Айырмасы жок. Айырмасы жок. Ал нерсе эмнеден пайда болот? Бул мындай айтканда бул жана орустун сөзү бар, термин боюнчачы медицина аномалия деп коет да бул. Аномалия? Аномалия. Аны Кудай берет дегендейчи. Размери ар кандай болот да, көлөмүчү. Ош кичинекей болот. Анан убакыт сайын ар кандай стресс ситуация, оорук ситуациялар, туура эмес тамактануу. Тамактан мүмкүн да. Ошолор менен ар ким жана андай зыян привычкалар. Ошондой мүмкүн, ошондой болгондо көп чоңоюп башташы мүмкүн. Удар болот мүмкүн. Билбей эле жүрсө жүрө бермектир. Нейротравмага жатып калды. Бес сыяктуу эле. Чочуп калат деп коет го кыздарда. Мүмкүн, ошондой да болушу мүмкүн. Как вы? Самочувствие как у вас? Все хорошо? Вчера прооперировали вас. Помните? Об этом оборудовании будем снимать, чтобы показать другим людям, у которых тоже такие чтобы боли не боялись. Да. Для меня это вообще шоком было, что я проснулась, у меня не тошнит ничего. Я даже воду не пила сутки. Мне это не хотелось. Ну, просто мне есть чем сравнить, когда позвоночник делали, и как я 3 раза тяжело выходила от наркоза. И сегодня это небо и земля вообще. 3 тешик менен жасалды. Көргөзсө болобу?
Вас можно попросить встать, вот, показать ваше состояние после операционной? Не себя, периода? только Как вот вы себя место чувствуете? операционное, поле покажете. Это вот Вот она после операции двигается, көрдіңіз бе? Байқаңыз. это вот с этой стороны, да, делают? С правой стороны, да. Вот 3 тесік қылды, біреу трубка қалынған. Это на общем наркозе Да, делается? на общем наркозе делается. Вот, бұл пациентте ошол эле проблема, ил акча дегенде. Бунуку чоңураак көрдүңүзбү? Бунуку да кыйынчылыкты жа кан тамырларга жакын болуп атпайбы, ошочу. Ошол себептен да кан тамырлары. көлөмү кандай чоң болуп атат. Бул канча сантиметр мисалы? Канча сантиметр? 10 сантиметр болчу. Биз бөйрөктү ээлеп атпайбы? Бөйрөгүңүздүн көлөмүн карасаңыз, жарымын ээлеп салып атат, мындай айтканда. Көп иштеген жерлеринде таасир берип атат. Какие были признаки, да, что у вас есть? Ну, это, конечно же, это болели почки, пилонефрит. Как мне говорят, они уже у вас как это ранками там. Реабилитационный период канча болот? Бул реабилитация период обычно 3-5 күн деп коет да. Анан уже басып жумушка барып ушинтсе болот. Ишти берсе болот. Азыр көрдүңүз го, бир трубкасы турат, ал страховой деп коет. Ал ошо рана жакка коюп коебуз, операция жасаган жергечи, орунуначы. Ал содержимыйлары чыкса чыгат, чыкпаса эртең алып салабыз. И чыгарып эртең уже бүт. Анан мисалы бейтап деген операция бүттү, чыкты, андан кийин кайра убакыттан убакытка келип туруш керекпи? Жок, бул маселе боюнча келбейт уже. Келбейт. Проблеманы унутуп коет да, унутуп коет. Бир жылда бир жолу мүмкүн жана ультрадобуш изилдөө өтүп койсун, болушу мүмкүн болду. Жатпайт, кыйналбайт, чоң кесик менен алынбайт. Биринчи каршылар ошо жүрөк тараптан же, сердечно-сосудистый деп коет го. Ошол тараптан кетиши. Этият болуш керек ошондо. Адамдар ар кандай болот да, 5-6 операция мүмкүн болгон буга чейинчи. Анан спаечный процесс коет. Мындай айткандай, жана ичегилер жабышып калышы мүмкүн денегечи, үстүнөчү. Анда тешик кылабыз да. Тракар деп коет. Ошол такканда мүмкүн ошо эми ички ичегилерди тешип калышы мүмкүн. Ошон алда противопоказание болушу мүмкүн да. Бейтаптар деген бул эже дагы, тиги жаш кыз дагы ар кандай симптомдорду айтып калышты да. Ооруп, орлошуп, эртең менен турганда мисалы көбүрөөк туалетке барып ошол боюнчачы негизи баягы доктор катары айтып кетсеңиз кандай признактар болот да? Ушул барыш керек, дагы кошумча изилдениш керек. Бир гана поликлиника эмес, бир балким урология жакка барыш керек деп. Үстү тарапка, 6-этажга. Мындай да, эми бул бейтаптын түрлү эми операциялардын түрлөрү болот. Оорулардын түрлөрү деп коем, операция деп коем. Азыркы мисалы сизге көргөзгөндөр алар эми жана илакчалар, киста деп коем. Андан тышкары таш оорулар деле бар. Андан тышкары бөйрөк иштебеген оорулар же шишип кеткен оорулар бар, мүмкүн. Гидронефроз деп коет. Структура дегендер бар, анын түрлөрү бар да. Аларга деле операция жасалат ушундай элечи, дешик. Жакында деле бөйрөк алган операциялар жасалдык, нефректемия деп коет. Ушу боюнчачы. Нефректемиялар. Аларды да жасадык. Видео кадрлар бар, фото кадрлар бар бизде негизи. Аларды да жасаганбыз негизичи. Түрлүү операция боло берет. Бирок ушул аппарат тууралуу айтып кетсекчи, бул аппараттагы кандай ооруларды дарылаганга жардам берет? Бөйрөккө жасаса болот. Табарсыкка жасаса болот. Простата жана жыныстык безге жасаса болот. Лапароскопический эле. Жана табарсыктын универсалдуу эле турбайбы? 2003-жылы эле баштаган. Анан аппарат сынып калып, иштебей калып, эчтеке кылбай калды. Анан өзүбүз күчүбүз менен эле алганбыз аппараттарды келип. Азыр жана инструменттерди алып, заказ кылып иштетип атабыз буюрса. Жакын арада үмүттөнүп атабыз, дагы буюрса аппараттар келет депчи. Башка мамлекетке кетип атат биздин адамдарыбызчы, ушундай заманбап технологияны издеп элечи. Бул жактан эле жасаса болот анычы, Кудай буюрса. Аны үчүн эми аппарат керек да, конечно. Кудай буюрса болот. Жана бир тешик менен операция жасаган жана перкутанный нефролитотрипсия деп коет. Ал да буюрса болот деп атабыз. Бар ушул бара-барада эми. Анткени бул мамлекеттик госпиталда, мамлекетти өнүккө өтүрүшү, как мындай айткандай жана самый главный звено биякта да. Өнүккөн. Бүт облустардан келет да бизге бул жакка. Ушунун баарын көргөзүш керек бизде. Үйрөтүш керекпиз, ошону аныкташ керекпиз дегендейчи. Болжолу менен ошондо мен туура түшүндүмбү, өзү операция үчүн төлөбөйт, баягы ОМСке байланыштуу төлөйт, анан кийин балким кандайдыр бир дары-дармек кошумча же болбосо
расходный материал деп коет го ошол. Бул жолу менен эми канча сом акча каражат кетиши мүмкүн? Биз аны санаган жокпуз, чын айтсачы, изилдеген жокпуз. Мисалы баягы башка мамлекеттерде ал жасалат. Башка биз өткөндө эле жакындарда окууга барып келгенбиз. Мындай операциялар заманбап операция. Бизде эле жеке менчилик клиникалар бар, аякта да жасалат. Алардын баалары ар кандай. Мындай айткандай 20-30-40 миңден өдө кете берет дегендейчи. Көп андай. Мисалы айырмасын айтып кетсекчи, баасы боюнча бул мамлекеттик түшүнүктүү, бул жактан тыйын алынбайт экен да. Мисалы ушундай эле операция, ушундай эле аппарат менен бирок менчик клиникага адам барса, менчик клиникалар өзгөчө где-то 40 миң, 50 миң, ушундай операция 70 миң, 60 миң тегерегинде алышат ушундай. Ушундай эле операция. Ушундай эле операцияларда го. Түшүнүктүү. Ошо Кыргызстанда эле. Кыргызстанда эле. Ультразвуковой скальпель деп коет. Лигашу деген. Алар деле жок бизде. Аны мындай жана фирмалардан алып, арендага алып жасап турганбыз. Элдер үчүнчү. Бүт бар жасалган, бүт бейтаптар үчүн да жасалып атат. Технологияны өнү өссүн депчи. Андан зыянчылык деле жок. Кудай бурса өзгөчө ушу урологиянын именно лапароскопия деңгээли көтөрүлсүн деп эле ойлоп атабыз. Эми Кудай буйрса биз деле мамлекет клиникасы иштесин деп атабыз. Операционный ушундай зона менен кирет операционный. Бул жана Кытайлар салып бергенде заманбап технология депчи. Должно быть все так, как положено. Бул операционный залдар. Мун баары түшөт. 3 зал болот. 1, 2, 3 да. Мынакей бул келиңиздер мен. Бул операция блок. Мынакей экран менен жасала турган операция. Өтө сложный операция түрүнө кирбейт. Но жетиштүү эки эле киши. Аны мындай салып туруп анан кесип чыгарабы же? Кесип чыгарат, Бул илакчаны мындай тегерете кесип салат. Лазер менен сыяктуу. Эме менен эме бар, коагулятор бар, монополярный деп коет, ошо менен кесип чыгат. Мындай бригада болуп барып үйрөнүп келгенбиз. Чет мамлекеткечи. Мына уже илакчага келип калды буюрса. Көрдүңүзбү? Азыр 300-түнкү слоюн алгандан кийин кистага келип коет илакчагачы. Анан аны мындай тегерете кесип салышат. Мынакей операциядан кийинки көрүнүш. Бул жерде кичинекей мына 3 тешик. Мындан убактылуу түтүкчө чыгарып турабыз. Эртең Кудай урса бул түтүкчөнү алып, бүрсү күнү бул оорулууну үйүнө чыгарабыз, Кудай урса. Мурда деген операция жасаганда Болот агай айтып калды, 10-15 сантиметрге чейин кесишке туура келчү депчи. Азыр болсо ушул ыкма жакшыраак болот турбайбы? Албетте бул ыкманын аябай чоң жетишкендиги бул оорулуунун операциядан кийинки абалы. Башкача айтканда 1-2 күндөн кийин үйүнө чыгат дагы 1 жумадан кийин жумушун, өзүнүн күнүмдүк турмушун өткөрө берет. Ал эми эгерде ачык кесчү болсок, бул жердеги жара жабылгыча 1 ай убакыт кетет. Андан кийин толук калыбына келиш үчүн дагы 1-2 ай убакыт талап кылышы мүмкүн. Эгерде ошол жабырлануучу үйдү баккан адам болсо, анда ошол адам эмес, бир толук үй бүлө дагы ошол адам калыбына келмейинче чоң кыйынчылыктарга туш келет. Мындай операциялардан кийин бардык нерселер кыскарат. Даже дары дармек 1 эле күн беребиз. Экинчи күнү үйүнө кете берет. Эми буйрса операция бүттү. Кудай буйрса азыр бейтапты уже палатага которобуз. Эртең буйрса карайбыз, жана трубкадан акпаса трубкасын алабыз. Эртеси күнү уже бейтапты үйүнө кетиребиз буйрса. 1 жумадан кийин. 1 жумадан кийин уже ар кандай жумуш жасай берсе болушу мүмкүн. Чоң рахмат сизге, аябай сонун бизге экскурсия кылып бердиңиз, көрсөтүп бердиңиз. Элдер дагы көрдү. Ушул бизди чакырганыңыз үчүн сизге дагы чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик, дагы башка адамдарга жардам берип жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Силерге рахмат. Келгениңиз үчүн.